Айжамал Жаныбекова аттуу жаран бир канча жыл мурун ажырашкан жолдошу балдарына зомбулук көрсөткөнүн Instagram баракчасына жарыялады. Былтыр июнь айында Айжамал Жаныбекова 1 жылдык программа менен чет өлкөгө жиберилген. Анда анын балдарына дагы ошол мамлекетте мектепке окууга мүмкүнчүлүк ачылгандыктан ал балдарын алып кетүүнү туура көргөн. Мурдагы жолдошу ишеним кат жазып берип, паспорт, визага тапшыргандан кийин уруксат бербей койгон. 2 жумадан кийин посольстводон мага чалып айтып атышат: сиздин мурдагы жолдошуңуз балдарга уруксатын алып койду и каршы чыгып атат. Сиздин визаңызды биз даярдап койдук, бирок балдарыңыз эми бара албайт деп. Ошондо башталган. Ал андан кийин мен же кетишим керек болуп калды, же калышым керек болуп калды. Бул грант болгон үчүн менин уже обязательством бар. Мен уже аны принимать эткенмин. Значит, мен кетиш керек болду. Хорошо деп айттым жолдошума. Анткени ал балдар менен жашаган эмес. Мен ойлодум, макул, балдар калып тура берсин, значит, ушул мүмкүнчүлүк менен колдонуп, балдар атасына жакыныраак болуп баштайт, бири-бирин билет деп ойлогонмун. Же болбосо ойлогом, ал чарчап калып, анан айтат: макул, чарчадым, доверенности жазып беремин, алып кете бер балдарды деп. Балдар августтан сентябрга чейин аны менен жашашты. Жашагандан кийин өзү ОПСДге, Октябрьский ОПСДге кайрылып, карыз менен апасы балдарды карабай атат, менин үйүмдөн алып кетсин деп карыз менен кайрылган өзү. Биз ОПСДге бардык. Менин ата-энем келди, эжелерим келди. ОПСДнын бүт сотрудниктери бар эле. Ошолордун алдында биз колдорду коюп, өз колу менен мен балдарды сага тапшырып берип атам деп тапшырды. Тапшыргандан кийин менин атам балдарды алып кетти. Анткени мен уже окуум башталып калды, мен кетиш керек мажбур болдум. Атам менен Ошко алып кетти атам. Ошко баргандан кийин эле 1 жумага жетпей мурдагы жолдошум барып, күч менен балдарды ошол жерде атамдан алып кетти. Ал жөнүндө бүт баягы видеолор бар. Милицияда кызматкерлери дагы болгон, соцопекиден адамдар болгон. Алар дагы биз эч нерсе кыла албайбыз деп туруп беришти. Атасы балдарды алып кетип калды. Айжамал Жаныбекованын айтымында, мурдагы жолдошу балдарды алып кеткенден кийин апасы менен байланыштырбай койгон. Телефондору өчүк, менин туугандарым дагы балдарымды көрө албайт. Мен чаламын, өзүнө чаламын, анын ата-энесине чаламын. Мени балдар менен сүйлөштүрүп койгула деп сүйлөштүрбөйт. Анда мен өзүмүн эжелерими суранамын, бул жердеги курбу кыздарды суранамын, мектебине барып сурап койгула, балдар кандай, эмне болду деп. Алар барып турат мектепке. Бала бакчага барышат. Мен ошолор аркылуу телефонунан бат-бат сүйлөшүп алам балдар менен. Ошондой кылып жүрдүм. Ал 10 апрелде Кыргызстанга кайтып келип, дароо балдары менен жолуккан. Жаныбекованын айтымында, башында балдары зомбулук тууралуу унчуккан эмес. Бирок кийинчерээк атасы тарабынан зомбулук көрүшкөнүн айтышкан. Мен 10 апрель күнү келдим, Бишкекке келдим. Бишкекке келгенде туп-туура психологдун кабинетине бардым, анткени балдар ошол жерде боло турганын билгенмин. Ал жерге барганымда атасы адамдардын алдында жакшы адам болуп көрүнүп, балдар сен кеткенге чейин сени менен болуп турсун деп балдарды мага калтырды. Бир эле ошо кийинип турган кийими менен эле, башка эч нерсеси жок. Калтырды дагы. Биз үйгө келдик. Мен манты сагынгамын деп үйдөгүлөр манты жасап беришти. Манты жеп атып, кызым, кандай ширин таттуу тамак, мен көптөн бери жакшы мындай домашний тамак жей элек, мен деп аябай сүйүнүп жеди. Мен дагы сүйүндүм, жакшы, хотя бы аппетити жакшы болуп калыптыр, чоңоюп атыптыр деп. Кийинки күнү утро саарлап туруп эле кызым мурду канап баштады. Мурду канап, анан эмоциональный болуп, эмне болду десе, айтпайт. Биринчи айтпай, анан көздөрүнө жаш толуп, ошентип унчукпады биринчиден, кийин айтып баштады ыйлап. Бизди атабыз урат, аябай жаман сөздөр менен сөгөт. Эмнеге андай кылат десем, бизди силер апаңарга окшош жаман сөздөр менен ошондой балдарсыңар, силерди апаңар таштап кеткен, силерге
эч качан кайтып келбейт, силер эч кимге керек эмессиңер, ошондой сөздөр менен балдарды психологически аябай кыйнаган. Адан тышкары саарлап туруп эле аларды уруп согот экен. Эмнеге согот десем, мен саарлап тура албай калсам, мени урат, көчүгүмө урат, бутума урат деп кызым айтты. Кийин балам айтпады, биринчи сүйлөбөдү. Кийин балам менен сүйлөштүм. Башка комнатага алып кирип, балам мага айт, эмне болду? Ошол сен кыйналдыңбы? Сени башкалар обижать эттиби деп сурадым. Ал дагы көзүнө жаш толуп айтып баштады. Ооба, бизде атабыз аябай эле урат, тамакты жакшы жасабайт. Биз үйдө хлопья жейбиз, жумуртка жейбиз, ошол башка тамак ошол. Кийин айтты, мен дзюдого баргым келбей атса, ошондо дагы урат деп. Мне папа бил. Вот смотри, показать синяк, вот тут синяк. Вот это, да? Да, тоже бил. Вот. Вот. И вот. Он палкой это бил? Да. Он только в правую ногу бил. А меня сюда на двое, еще на руку царапал, еще бил. Он еще меня хотел ножиком поцарапать, я убежала. Ножиком? Да. Иди сюда. Страшно было. Испугалась. Айжамал Жаныбекова жолдошу менен 4 жылдай чогуу жашап, 2018-жылы үй бүлөлүк зомбулуктун айынан ажырашканын айтты. Ал жолдошунан качып, коргоо ордерин алганын билдирди. 2018 жашабай калдык. Чогуу 4 жылдай эле жашадык. Ажырашканыбыздын себеби бул зордук, зомбулук болгон. Мен 2018-жылы уже болду, өзүм үчүн чечим кабыл алдым. Мындай жашоо болбойт. Мен балдарым үчүн өзүм балдарды багышым керек, өзүмө ишенип, мындай адам менен жашагым келбеди. Менин балдарымдын ушундай зордук, зомбулукту көрбөсүн деп ажырашканмын. И ошодон бери эми уже канча жыл өтүп кетти. 18-де мен адан качып кеткенмин. Ошол жөнүндө дагы менде охранный ордерим бар, ошол убакыттагы охранный ордерлер бар. И азыр болсо деген канча жыл өтүп кетти. Азыр 2025-жыл болуп атат. Ушул убакытка чейин туруп манипуляция кылып турчу ошондой моменттер көп болгон. Айжамал Жаныбекова бул окуядан кийин мурдагы жолдошун аталык укуктан ажыратууга дагы доо арыз берерин белгиледи. Менин талабым бул ар бир мамлекеттик орган өзүнүн функциональный обязанностин аткарып, арыз түшсө ошол арызды кабыл алып, убактында карап, көрүп, жөн эле кагаз аркылуу биз карап койдук дебей, ошону аткарыш керек деп мен ойлоймун. Анткени мен ошого туш келдим өзүм. Октябрьский ОПСД менен алар балдарымды барып текшеришпеди, алар сотко чакырылганда келбей коюшту. Ошол себептен сот дагы 1 айга созулду. Ошондой моменттер болду. Азыр мен ойлоп атам, мына Октябрьский РОВДга дагы кайрылганда кабыл алабыз, кабыл албайбыз деп бизди коргогондун ордуна аябай кыйнады. Ошол өздөрүнүн обязанностин просто выполнять этип менин балдарымды коргоп бериш керек. Азыр мен ошону күтүп атамын. Октябрьский РОВДдан мен балдарымды коргоп берсин, сот аркылуу сот убагында өтсүн, ошондой менин талаптарым. Ансыз деле бул 6 айдан бери созулуп аткан жумуш. Менин балдарым 6 айдан бери мени менен эмес. Биринчиде биз сотко берип атканда мындай талап болгон: вывоз ребенка за границу деген. То есть мен ошондо баштаганмын. Хотя бы келип көрүп кетишсин менин жумушум ошондой болуп калат. Бир жака жөнөтсө мен ар бир жолу ушинтип балдарды стресске киргизип андай жашагым келбейт. Анан ошондой талап коюлган. Азыр болсо эми аталык укуктан ажыратууга дагы биз беребиз деп атабыз. Анткени бүт болгон нерселер бул ата деген андай мамиле баласына кылбайт. Политклиника медиасы Айжамал
Жаныбекованын мурдагы жолдошу Азизбек Мамыровго кайрылып, анын дагы сөзүн укту. Ал мурдагы жубайы Европага окууга өткөнүн укканда сүйүнүп кабыл алып, балдарын алып чыгууга уруксат кагазын бергенин билдирди. Кийин кайра уруксат кагазын кайтарып алганын айтты. Жубайым менен 2020 жылдан бери жашабайм. Официально 2022 жылдын февралда ажырашканбыз. Ошодон бери мен айына 30 миңден алимент төлөйм. Адан сырткары балдарга керектүү нерселерин толугу менен алып берем. Кийим-кечесини, мектепке керектүү болгон нерселерини, анан тынч мындай балдар менен көрүшүп, жакшы жашап жүрсөк, мындай жайында биринчи мындай звонок келди. Айжамал өзү чалып калды. Ушундай Европага окууга өттүм, ошого разрешение керек болуп жатат. Анан мен албетте сүйүнөсүң да, балдарың барып Европаны көрүп келсе. Анан уруксат кагазын бердим. Андан кийин балдар менен көрүшкөндөн кийин балдар башкача бир маалымат айта башташты, что апам ал жакта бир досу бар, ошол жака жашаганын кетип атабыз. Анын деле бир 3 баласы бар. Ошонун менен биз 5 бала болуп биз жашайбыз деди да. Анан ошодон баштап албетте мен эми уже мындай чоң риск болуп калды, что балдар менен көрүшпөй калат турган. Андан кийин мен сразу Айжамалдын өзүгө деле чалдым. Өзү менен да жолугуп сүйлөштүм. Анан ушундай максатың башкача экен го, ал жака турмушка чыгып, балдарды ошо менен алып кете турган оюң бар экен го дегенде, мага мындай так маалымат бербеди да, мындай эле деп айтып койду да. Ал ким? Бенуа менен получается гражданин Швейцария менен биз көп жылдан бери сүйлөшүп жүрөбүз, доспуз. Бирок мен ага деле уверен эмесмин. Кандай болушун. Анан мага мынтип айтканда, бизге баягы университет баягы жатакана берет, семейныйлер, ошол жерде жашайбыз деп. Анан бул жакта мындай билим чыгып калды, то что булар анын үйүндө жашайт экен, балдар ошо менен жашайт экен. Ошон үчүн анан мен уже мага эч кандай мындай бир жакшы мындай жооп бере албай койду. Мындай кандай десем, вопростон кача баштады. Ошондон кийин мен эртеси барып сразу эле аннулировать эттим. Себеби дегенде бул жерде мен балдар менен көрүшпөй калганга мындай толук мындай риск болуп калды да. Ошодон баштап мен жашоом мындай толугу менен өзгөрдү. Интернетте кароолоолор башталды. Андан кийин бир 2-3 күн өтпөй, ошо видимо баягы биз официально кат жөнөттүк да нотариустан, то что бул уже недействительный бул немеч, выезд. Анан погранслужбага да бардык. Ал жака дагы мындай маалымат бердик, что балдарды чыгарбагыла депчи. Азизбек Мамыров балдарды Айжамал Жаныбекова өйгө энеси менен калтырганын укканда, аларды алып кетүүгө туура келгенин билдирди. Мектепке мен карап жүрдүм да, мектепке барбай калышты, садикке барбай калышты. Анан кийин выясняется то, что бул ошол 3 күндөн кийин ошол мен тапшыргандан кийин Европага учуп кетти. А балдарды биз кийин Оштон таптык. Балдарыны өгөй энесине калтырып кетиптир. Өгөй энеси эми өзү айтымы боюнча эми биз жашап жүрдүк да. Бул өгөй энесинин өзү жаштыгында качып кеткен экен да. Себеби деген аябай кыйнап иштетип, андайды билгенден кийин мен срочно Ошко учтум. Ал жактан мен балдарды алып кеттим кайра, себеби дегенде атасына, анан өгөй энесине калтырып кеткен экен. Ал жакта дагы атасы мындай адамгерчиликтүү болбой, атасы келсе анын укугу жок. Мисалы мыйзамда мындай экен да, же атасы менен жашаш керек, же апасы менен жашаш керек. Эгер апасы Кыргызстанда жок болсо, атасы менен болуш керек деген мыйзам бар экен да. Анан ошо менен мен алып кеттим балдарды. Ошодон бери, получается, октябрдан бери балдар мен менен жашашты. Адан сырткары мен сразу же сотко кайрылдым, что балдардын эми кыргызча кандай болот экен? Ким менен жашайт? Атасы менен, апасы менен деген ошо менен мындай иск менен кайрылдым. Азыркы кезде сот иши жүрүп жатат. Ленинский район сотто 1-Октябрьскийде башталды. Ушу менен получается 1-инстанция 8 айдан бери чозулуп келатат. Мамыров 2020-жылы өзүнүн ыктыяры менен ажырашканын, ал жалган айта баштагандан кийин ушундай чечимге келгенин белгиледи. Ошону менен эле Мамыров мурдагы жубайы соттук отурумга 8 айдан бери бир дагы жолу келбегенин айтып өттү. Анан мен айтайын дегеним, 2020-жылы мен өз менин ыктыярым боюнча мен ажырашканмын ал мененчи. Себеби дегенде ал көп жалган айта баштаган. Көп ушинтип балдарды калтыра баштаган.
каяктарга баягы командировкаларга чыгып 1 жашында кызы 1 жашы болгондо командировкага спокойно кандай бул кыз ыйлап атат, ал 10 күнгө чыгып кетип атат. Ошого чыдабай, жүрөгүм чыдабай мен ажыраштым. Эгер зомбулук болсо, мисалы факты менен сүйлөш керек да, судебный медицинский экспертиза болуш керек, психологический экспертиза. Ал балдарына зомбулук көрсөткөн деген маалыматты төгүндөдү. Анын айтымында балдары апасынын айтканын аткарышкан.